мен билбепмин, ал эко брат экен. Башында эко бири-бирине жакшы эле газап айтып аткан. Бу экөнү бирөөсү коруп калды да. Брат эле брат, братым эле брат. Бири-бирин кайра кучактап бири-бирине подарок берип. Казакстандын адамдары коркогураак экен, мындай коруп калбасын деп, мен аркасынан шыбырадым, братан, газ жакшыраак бериң. Мен урам дедим. Эрке буланын алдын хайпка Дамирчикти прилагать этти, Дамирчик отказ берип койду. Мен де октогондо бир боюм калды деп. Ошомалда ушундай акча табыш кыйын болгон, тамак ашка акча жок болуп калган. Мен мотиваторду 30 секунд уткам да. Ал мешок. Мындай ачык айткандачы. Я тебя жду, Тони Фергюсон. Ассаламу алейкум, Солайди арнасынын көрөрмендери. Бүгүн бизде конакта Марсель. Ассаламу алейкум. Мынау сизге Қазақстанға қош келдіңіз, кішігірім енді біздің сыйлығымыз, қонақ жайлығымыз. Жалпы негізі қалай қарсы алды сізді Қазақстанда? Қазақстан өтө жакшы кабыл алды. Неге дегенде мен границадан киргенден баштап прям жанагы границада турган паспорт контролдо турган кызматкерлер уже Марсель деп. Андан берек өткөндө дагы элдин бардыгы Марсельде ороп зорго чыктык. Ошол жерде бир примерно жарым саат убактыбыз кетти. Сүрөткө түшүп, учурашып. Анан келдик бул жака. Қазір ғана естіген едім, қонақ үйде адам кипишпен ерегесіп қалған екенсіз. Сол жайлы сұрасам, қалай болды ерегес, қалай болып қалды? Короче, мен кирдим, ал жерде мен брачкам бар, Showtime деген, Дилшат брачкам болот. Ал мен уборныйга кирейин деп кирсем, ичинен чыкты. Мен азылдашып атат окшойт десем, мен аны чабып салды. Анан мен аны каптырып койдум. Сизди сонда ештеңке айтпай алдыда погибке кадай салды? Башым менен түшүп калды. Түшүнбөй калдым да менчи. Мен аны бирок клетканын ичинде сурап алам да. Клеткага киргенде сурап алам. Одан кийин ештеңке сүйлөшпөдүңүз, ол ештеңке түшүндүрбөгөн жок. Мен андан кийин мен аркасынан бердим. Элдер көп болуп калды, ажыратып коюшту. Жок, менин оюмча алар хайп хочет саман. Бирок менде ничего нету да. Бұдан бұрын негізі ерегістер болып педі адам кипишпен бір сөзге келісіп? Менен жок, биз мындан мурда күрөшкөндө мен болевой алганда кое бербей койгом. Ошо обидасы барбы билбейм да. Неге мындай кылды? Хорошо. Енді хайп файтингтагы пресс-конференцияга көчсек, сол жакта биздин Серик сүйлөп жаткан кезде мына Армениядан бир жигит келип, онымен кичкене ерегескендей болду. Слышу. Я хочу, чтоб ты так же публично, как свой рот некрасиво открыл. Сіз жанында тұрған едіңіз. Соны сұрағым келіп тұр. Бір төбелес, жанжал болып жатса, оған көмектесіп, соны ажыратуға дайын болдыңыз ба сол кезде? Мен ажыратканга эмес, мен наоборот болушуп урушканга дайын болдум. Мен Серик аганын өзүнөн деле сурасаңар болот, жазыппы, чалыппы. Мен Серик аганын аркасына бардым да. Мен Серик аганы прям көптөн бери тааныш эмеспиз, просто казак бауырым деп. Мен аркасынан бардым да, Серик ага эсичө бирдеке болсо мен турам. Жакшыраак газ бериң дедим. Неге дегенде кийин элдер көргөндө, камерадан деле, видеодон деле көргөндө, казак эли, Казакстандын адамдары коркогураак экен, коруп калбасын деп, мен аркасынан шыбырадым, братан, газ жакшыраак бериң. Мен урам дедим. Мен турам жаныңызда дедим. Десем, ал деле газ берди. Мен жанынан жылбайт элем, мен эгер Серик агага бирөө бирдеке кылып тийсе, мен обязательно урмакмын. Жөн турбайт элем ал жердечи. Базар жақ. Сол жақта полный төбелесуге дайын болдыңыз? Дайын болдым. Ең бірінші мен бардым. Базар жақ. Бірінші сразу сізді көрдім. Онымен қоса, осы жекпе-жекке дейін Қуат Тайсонмен жасаған видеозвонокты көрген едім. Рас па, сөйлестіңіз ба, не жайлы сөйлестіңіз, не деп айтты? Қуат Тайсон? Иә. Берки, ал эми жакшы ийгиликти айтты. Утуп келип, жок, мен мисалы примерно бир жалган айтпайм, 40% Казакстандын элдери колдоп атты мени. Прям жазып Марсель деп 40тан деле көп процент колдоп атты да. Марсель, сен утушуңду каалап атабыз. Сен ут деп, просто мен аны интернетке чыгаргым келбеди, жана мынакей мени колдоп атат деп. Просто мен бирөөнүн личностун чыгаргым келбейт интернетке. Ошол себептен мен чыгарбадым аны. Түшүнүктүү. Ал және сиздин мына обзорыңызды көрдім YouTube каналда, астыға сілтемесін салатын боламын. Жекпе-жекке дейін настрой алуыңыз. Өзіңіз бөлек комнатаға отырып, өлеңді қойып, қырғызша өлеңдерді қойып, терезеге өзіңіз қарап, көз жас алғандарыңыз да бар екен, өзіңіз еске алып, бір нәрсені сөйтіп, сол настрой жайлы нақтырақ айта кетсеңіз, қалай аласыз сол настрой? Мен каждый бойды ушинтип настроймен чыгам. Негизи каждый бойго ушинтип музыка угуп, биздин өзүбүздүн илгерки ата бабаларыбыздын, батырларыбыздын ырларын угам. И алардын дастандары бар. Курманбектин дастаны,
бардык манас айтылганы, Жаныш Байыштыкы өтө көп толтура интернетте. Ошолорду угуп өзүмө мотивация алам. Ошондой ырлардан өзүнүн хандарды, өзүнүн батырларды и бойго чыгып атканда айтам. Биздин батырлар согушка өлүм үчүн кирет. Биз просто так бул спорт. Урушабыз, эчтерибиз эчтеке болбойт, прям мындай өлүмгө чейин болбойт, просто спорт деп ойлоп өзүмө уверенность алам да клеткага кирем. А жалпы негизи баягы кезиңизди ойлоп эске аласызбы? Грузчик болуп жасадым, канча кыйындыктан өттүм, энди мына осындай деңгейдемин. Да, конечно. Мен дайыма мындай эстеп турам. Мен Инстаграмдан деле коюп турам. Мынакей грузчик болуп иштегем, мынакей мондай болуп иштегем деп. И азыр деле эстеп турам, ошол маалда ушундай акча табыш кыйын болгон, тамак ашка акча жок болуп калган, метрого кирген акча жок болуп калган, ошондой моменттер болгон. И ошол маалдарды эстеп турам. Азыр көбүрөөк иштейм, чем мурдакка караганда азыр көбүрөөк иштейм. Ушундай шүгүр кылып турам кирип. И мен еще бойдон кийин дагы операция болуп калдым. Мен бойдон кийин элдер Марсель деп баардыгы айтып атты. Ошол моментте мен көп нагрузка берип алып операция болуп калдым. Бутуман и 6 жип тиктирдим. Жанагындай тамырлар жарылып кетти эле. 6 жип тиктирдим. И ошол деле жакшы болду деп ойлойм. Неге дегенде мен о асманга учуп звезда болуп кетпедим. Неге дегенде бутум ооруган сайын Кудайды эстеп аттым. Мындай ден соолукту алып койсо ушундай болот деп, мындай ар бир неметкен сайын эстеп, ошол себептен мындай жылдыз оорусуга мындай неме болот да, убакыт болот. Мен наоборот коркуп не болот экен деп, кыжалат болуп неметип калдым. Жакшы болду бир жагынан. Операция болгонум мындай Кудайга жакыныраак болуп эстеп турдум да. Звезда оорусу менен оорубай. Казір жазылдыңыз, бәрі жақсы. Жо, азыр деле ооруп атат кичине, жиптерин алдыра элекмин. Сонда да бәрібір мына жаққа келіп, түсіп, сөйтіп жүрсіз. Да, ошентип жүрөм. 10 күн дем ал деген, бирок дем албадым да. Тағы бір бәле травма болып, ұстасып қалып, ондайдан қорқпайсыз ба? Жо, коркпойм мен. Мен мисалы кече минуткага чык дегенде дагы чыгып салат элем. Эгер ичинде болгондочу. И мен жанагындай шылтоо тапкым келбеди да, мен операция болдум, анан мындай болдум деп. Просто мен охраналар алды дагы. Райзолкага алып кирип койду. И ошол жактан чыга албай калдым. Мен силер менен дагы жазышып аттым го, райзолкадамын киргиле деп. Мен бардыгына эле айтып аттым, райзолкадамын, киргиле, киргениңер. Минутка кылганыңар, минутка кылабыз, любой нерсе кылабыз, даярмын депчи. Адамдан адам эч качан коркпойт. Бир гана Алладан коркобуз, любой адам менен чыкканга даярбыз. Керемет. Тагы сурагым, чыккан кездеги өлеңиңиз. Марсель деп арнайы сизге жасаган едик. Кейбірлер ии деді оны, мына менеджерлеріңізден сұрадым, ол расымен бір күн қалған кезде жазылған еді дейді. Жоқ, мен аны білбейм. Оны білмейсіз. Неге дегенде мага 4-5 рет жөнөттү ушундай только Марсель деген ыр. Мен жөнүндө жазылган ырлар. И менеджер арасынан тандап эле коюп коюпту. Осы ұнады менеджерлерге. Ушу жаккан окшойт да. Мен деле уктум, бардык ырларды уктум, анан ушул ырды коюп коюптур. Менеджерлер коюп коюптур. Өзүм башка ыр бар эле, жетиген деген менен Каспир деген ырдаган. Ошо менен чыксам же Данияр Элматовдун ырдаган ыры бар эле, өзүмдүн агам болот. Ошо менен чыгам деп ойлонуп аттым эле, бул ырды коюп коюштур. Хорошо. Еркебулан үстүдөн түшкөн кезде кандай сезимде болдуңуз? Және билдиңиз ба үстүдөн түсөтүнүн? Жок, үстүдөн түшкөнүн билбедим мен. Кодду эле карап турдум. Карасам уже түшүп калды. Кичине чочуп кеттим, мен неожиданный болгон үчүн. Бирок мен бойго даяр элем, мен ал под эчтегеге эмес, көңүл бурбадым мен. Эч кандай мындай психологический немесин бербедим, жок, вообще грамм. Керемет. Және мотиватор осы бойдан кейін сразу обращение жасаған еді. Және сіздің денеңізді айтқан еді, ол бір нәрсе ұрып алған, көтеніне бір нәрсе салып алған деді. Сол Марсель ғой, нормально тығып алған сияқты да. Сол жайлы сондай күмәнданатын адамдарға жауап. Мен мотиваторды 30 секунд уткам да. Ал мешок. Мындай ачык айткандачы. Слабый да. Өзүнүн мешок экенин билбей, кайра сүйлөйт да. И бойдон алдынан прогноз айтып аткан, Марсель сени раз да урат, сен кулайсың деп. И мен аны неме мотиваторду мен чал деп, мындай карып калган чал деп, мындай сыйлап коем да. И бойдо дагы жакшы урбай коем же жакшы неметпей коем, минуткада деле аяп койгом, чал деп. Эми чалдар танти берет да, возраст өтүп калгандан ошентип көп сүйлөй турган болуп калат. Любой адам ошондой возраст өткөндө тантык болуп калат.
мотиваторду деле туура түшүнсө болот, уже 40тан ашып калды, уже чал болуп калды. Ошол себептен көп сүйлөп тантый берет да. Өтө көңүл буруштун кереги деле жок агачы. Тағы да сіздің осындай историяңыз бар, бұрынғыдан бері бір-бірлеріңізге обращение жасаған едіңіз, дамирчик. Сіз айтқан едіңіз, негізі келесі қарсылас Тони Фергюсон немесе Мұхит Амантаев. Кімге көп ақша береді, сонымен шығам дедіңіз. Ал дамирчикпен көп ақша предлагать етсе, онымен де шығуға дайынсыз ба? Любой менен чыкканга даярмын. Любой, прям любой, без разницы киммен. И биз Эркебуландын алдын хайпка дамирчикти предлагать этти, дамирчик отказ берип койду. Менде октагондо бир боюм калды деп. Андан кийин Эркебулан Жайсанбекти предлагать этти эле. Марсель мени ММАдан биринчи раундда бутумун тартып салат деп ал отказ берип салды. И Өзбекстандан Танк деген бир бала бар эле, ал дагы отказ берип салды. Мен ММА уруша албайм деп. Полный байстар отказ берип и акыры немени Эркебулан Токтар менен кулачкадан деди. Мен айттым, и 70 килограмм кылып берчи бизге деди, 7800. Мен айттым, любой вес боло берет, без разницы. Лига жаздым, мен давай дедим. Чыктым, уруштум. Сонда негізі 11 апрелде дамирчикпен наматта шығуыңыз керек еді, иә? Қателеспесем, әлде ондай емес па? Официальный контракт бербеди. И мен немеге деле октагонго деле жаздым, либо дамирчик менен, либо Эркебулан менен реванш кылып бергиле дедим. Эгер ММАдан салса любое время. И кулачкадан гонорарын кимге көп берет, ошо менен. Мисалы, Тониге берсе Тони менен, ким Мухитага берсе Мухитага менен. Қазір қателеспесем, енді наматта Мұхит Амантаевпен шығайын деп жатырсыз. Мухитага менен чыккантам. Ертең мен айткан гонорарды уже сүйлөштүк, дагы кичине нерселер калды. Контрактка кол кое элекмин пока что. Дагы кичине кошсо. Ертең сонда турнирде бірге face to face жасап сөйтіп былай разогрев. Жок, Мухит агай менен боюбуз өзү эле интересный го дейм. Неге дегенде Мухит агайды Казакстанда тааныйт, мастер спорт бокс, международный мастер спорт бокс. Сборный Казакстанда жүргөн күчтүү боксер, и мага окшогон греплер, борец келип чыкса интересный бой болот го дейм. И мен башында слабый деп атышты эле, уже Марсель урушты билет экен деп, же Мухит агайдын уровенине салып баштады уже, нормально. Мына Тони Фергюсон мен желанияңыз болды. Мен бұны ағылшынға аударатын боламын. Тони Фергюсонге вызов немесе айтсаңыз болады камераға, оны аударам. Тони Фергюсонды азыркы учурда хайп лигасы предлагать этти. Тони Фергюсон боец легенда. Эгер Тони Фергюсонге интересный болсо, давай. Азыркы учурда мен самый популярный боецмин СНГда. Ошол себептен Тони Фергюсон легенда Америка. Бой кылсак өтө интересный бой болот. Неге жок? Тони Фергюсон экөөбүздүкү, мен ойлойм, Америкага дагы, СНГга дагы интересный бой болот. Так что я тебя жду, Тони Фергюсон. Негізі хайп ол мүмкін деді, иә? Хайп өзү предлагать этти. Өзү предлагать этти. И хайптын немеси жазды мага. Аз сүйлөштү абыз деп. Кай весте билмейсиз бе оны? Сиз кай весте чыккыңыз келет? Мен өзү 66да чыккым келет өзү негизичи. И бирок ал 66 кыла албайт да. 70 кылса керек примерночу. Мен эң патолог 70 урушам. 70тен өйдө да уже мен жеңилдик кылам да, слишком. Мисалы 77 же 75 болсо мен жеңилмин да. Мен өзүм боюмдан кичинекей болот, салмагымдан жеңил. Өзүм жүрүшүм бир 72 килограмм, 70 килограмм чыксам, и мен ал 75ке чыгып алсам, мен недовес болуп жакшы көрсөтө албайм. 70ке чыкса уже Тони Фергюсон менен деле 70ке уже нормальный бой болот го деп ойлойм. И дальше эгер весин кошуп Марсель 75 кыл десе, гонорарды кошсо бой болот. Гонорар менен чечсе болот. Ал нерсени акча менен уже весин көтөрүп туруп акча кошуп берсе уже чечсе болот да. Керемет. Эркебулан Токтар мен мына Инстаграмда бір-бірлеріңізге айтып атқаныңызды көреміз. Сіз мына Мұхит Амантаевтан кейін болады дедіңіз. Бірінші ММАдан, сосын кулачкадан дедіңіз. Ал ол сізге айтып жатыр бірінші ММАдан, бірінші кулачкадан, сосын ММАдан еще кулачкадан 77 килограмм, ММАдан қателеспесем 85 килограмм деді. Негізі сіз ондайды мүлде қарастырмай тұрсыз ғой қайтадан кулачкадан. Егер реванш болса, по-любому ММА деп тұрсыз ба? ММА да. Кулачкадан ұттым да. Елдің бардығы көрді. Кулачкадан ештеңе қылам. И ММАдан мен Марсельден қорқпаймын. Ал Эркебулан екі сүйлеп атат. Мен Марсельден қорқпаймын дейді дағы. И қайра кулачка. И 85 қыл мен ММАдан сенден қорқпаймын деп комментарий жазып тұрып. Дегенген мен астына жаздым. Қой 100 килограммда кел десем. Қайра ойланып тұр, видео тартып мен кулачкадан шанс бер депчи. Эми кулачкадан шанс бербейм. Бир шанс берип, ММАдан шанс берем.
ММАдан жакшыраак бой көрсөтсө кулачкадан дагы шанс берем, мүмкүнчүлүк берем. Эгер кулачка ММАдан жакшыраак уруша албай биринчи раундда утулуп салса, уже кулачкадан шанс бербейт, ачык эле. Эгер реально өзү айткандай Америкага барып геджилер менен даярданып там $45,000 кетиртам деп мактанды го. Мактанганда жараша, сүйлөгөндө жараша дейсте болсо, ММАдан жакшы даярданып чыкса болот. Мен күрөштү коюп атам, анан тренериме $100, буга $1000 мактанып атат го. Келсин, смело. ММАдан как раз БМФке 85 эмес, пускай 90 килограмм чыксын. Бой кылабыз. Без разницы сонда ММАдан любой килограммда чыгат. ММАдан без разница, хоть 100 килограмм болуп келсин. А кайтадан кулачка болса? Кулачка болсо, ММАдан кийин уже, кулачка болсо уже 2 жолу утуп коем да, эркек булан жүрөгү түшүп калган болот ага. Любой веске ошо 77де 77 күрөшө беребиз. Хорошо. Енді соңғы сұрақтардың бірі, Инстаграмда қарағанда үнемі онлайнсыз. Сонда қанша адам жазып жатыр, барлығына жауап беріп, фотоға түскенде 1,5-2 сағатта кетеді дедіңіз, бәріне жауап беріп жатырсыз. Сонда запростың прям ешқайсысын қалдырмай бәріне жауап бересіз бе сізге жазып жатқан құттықтап? Жоқ, жетишпейм мен. Мисалы, мен кирем 10 келгенде жооп берип коем. Мен прям 10 келгенде прям алигинтип неметпейм да. Кайсы попал болот, ошого жооп берип салам. Я каждыйына жооп бериш кыйын да. И бирок ким попал болот, ошого мен жазып берем. Жаман жазса жаман жооп берем, жакшы жазса жакшы жооп берем, жазып берем. Бекер отурганда жазышып отурам да. Сүйлөшүп. Мына жаққа пресс-конференцияға келгенде Марсель дегенде бір марқайып жақсы оқып қалдыңыз ба? Жок, конечно, приятно болду. Мен азыр келдим, биякта спортсмендер бар, UFC'нин боецтери бар. Алар эмес Марсель деп кыйрып атышты. И ал жакта Жуман ага менен берки ким эле? Карсыласым. Жок, берки мага вызов таштады го. Никархонун жанындагы. Санжар. Мен киргенде Санжар менен Жуман ага мени көрүп сүйүнүп кетти. О, Марселдин хайпынан кичине ала алайын деп. Неге дегенде, макул Жуман ага болот. Неге дегенде, анын веси экөөбүз бир весте урушуп жүргөнбүз, 61де урушуп жүргөнбүз. Экөөбүз вести 66 кылып, мисалы ММАдан түшсө, кулачкадан мисалы гонорарын сүйлөшсө болот да. И берки ким Санжарга 82де урушуп жүргөн боец, каяктагы 61деге вызов таштап атат да. И анан каяктагы чечен бала менен мен братмын деп кайра кучакташып бири-бири менен өшүп эле кетпеди да, калган нерсе бардыгын кылып көрүштү. Кучакташып братмын деп. Мен билбепмин ал экөө брат экен. Башында экөө бири-бирине жакшы эле газовать этип аткан. Бу экөөнү бирөөсү коркуп калды да. Братмын эле брат. Бири-бирин кайра кучактап бири-бирине подарок берип. Андай болсо элди алдабай эле башында эле айтыш керек да, бул болбойт. Мен братым депчи. Анан ушумалга чейин элди алдап келип турган. Бир күн калганда менин досум, менин братым депчи. Андай кылган туура эмес. И Санжар деген бала көчөгө чыккан эмес. Россияга барып, бизге окшоп Армения, башка мамлекеттерге чыгып урушкан эмес. Мен Кыргызстанда урушкан эмесмин. Мен ошол себептен Кыргызстанга любой адам келсе мен сыйлап, неметем, мотиваторду деле сыйлап жакшы неметтим. И Санжар көчөгө чыкпагандыгын билдирип, сен бөтөн жерде турасың, чаңырагыңа кара дейт да. Мен бөтөн жерде турган жок, мен Казакстанда турам. Санжарга караганда Казакстан мени жакшы колдойт. Кече көрдүңөр кандай колдогон. Комментарийден дагы жакшы колдойт. Мен Казакстан качантан бери колдойт. Мен грузчик болуп иштеп, жанагындай жерлерде жатканыман баштап мен Казакстан көп колдойт. Комментарийлерге жазып, мен келгенде о бауырым деп тосуп алып, жакшы колдойт. И ошол себептен мен ойлойм, Санжарга караганда менин фанатым көп. Мени көп колдойт. Комментарийден деле көрүп атабыз, Санжарды бир адам колдогон жок. Санжар үчүн кечирим сурап, карапайым казак эли жазып атат. Бул көчөгө чыкпаган, башка мамлекеттерде чыгып уруш көргөн. Неге дегенде башка мамлекетке чыкканда көрүп атабыз. Канчалаган спортсмендер Казакстандан чыгып атат, сүйлөй албай калат. Мисалы жанагындай оюнда деле көрдүк го. Шавкал Чурчаев келип бирөө шапалак менен бир чапты эле, башкалар унчук албады. Эгер менин брачкамы келип бирөө, мисалы Барс брачкам урушкан, келип чапса мен карап турбайт элем. Ошол жерде урушат элем, калтак жесем, мен өзүм кыргыз бауырым менен кыргыз боецтер урушса, калтак жесе кошо калтак жейт элем ошол жерде. Зато достойно турат элем. Жигитти намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт дейт. Ошол себептен мындай достойный болуш керек. Башка мамлекетке чыкканда деле, мисалы Казакстанда өтө көп спортсмендер бар, достойный. Неге дегенде мен Таиландда көрөм. Бири-бирине болушуп, бауырым деп мынтип жүргөнчү. И мындай арасында ушундай адамдар дагы бар да, мисалы Казакстанда деп
мен уже көнүп калгам. Октагондо деле конференцияда отурганда 15% отурса, 15тасы тең мага вызов таштайт. Хайп кылгысы келет. Бул 2 жыл мурда ушундай болчу. Не только азыр. Ошол себептен бул нерсеге көнүп калгам. Нормально тура түшүнөм. Санжарлар деле кичине акча иштеш керек. Мен аркаман кичине хайп кылып, элге таанылып калайын дейт. Неге дегенде мен аркаман кыйла таанылып калды. Эми ушу хайпка акча төлөп бериш керек деп санжар. Жакшы таанылып алды. Мен аркаман кичине Казакстан таанып калды да. Эми прям тааныбады, бирок кичине таанып калды. Бірақ айтқымыз келетіні қазақ-қырғыз бір туған. Конечно, мен дайым айтам қазақ-қырғыз. Үнемі біздің серіктіктің братанды Арменияда қасында бірге төбелесуге дайын болды. Осыдан алдын айтып кеттік. Сондықтан еш екіге бөлінбейміз. Әрқашанда мен дайыма спорт достық деп айтам. Мен мисалы Серик ағадан өзүңөр деле сурап көрсөңөр болот. Гашинсага келип дагы айттым, берки жактадан айттым Серик ага, мен сиздин жаныңызда до конца турам деп. Не только Серик ага, башка казак бир боец менен урушканда да мен до конца турат элем. Неге дегенде биздин өзүбүздүн бауыр всегда мен ушундаймын. Мен кыргыз боец турса дагы, кыргыз боецке келип бирөө келип жанагынтип уруп, мисалы Кыргызстанда бирарки спортсмендер бар, өздөрү допускать этип алат. Жанагы мактанып, андай спортсмендер мага жакпайт. Эгер башка улуттар келип допускать этсе, аныкы туура эмес. Эгер бизнес спортсмендер жанагы мактанып допускать этип алса, биздики туура эмес. Мен туура жагында дайыма колдойм. Ошол себептен лишний допускать этпеш керек. Жанагындай шаңыраңга кара, сен башка жерде жүрүп атасың дебеш керек. И достойный болсо, элдер өздөрү эле колдоп алат. Анан хайп кылам деп атып, айып кылып алып атышат да өздөрүнөчү. Нихарко менен Санжардын комментарийсин көрүп атабыз. Просто мен уялтам алардын комментарийсин көрүпчү. Соңғы сұрағымыз енді, сіз негізі не үшін төбелесесіз, сол жайлы айтсаңыз? Жалпы. Мен не үчүн урушам? Кыргызстандын намысы үчүн урушам, Кыргызстандын желегин бийикке көтөрүш үчүн урушам, Кыргызстандын достойный атын чыгарыш үчүн урушам, ата энеми багыш үчүн урушам. Туугандарым бар, общий семьяны акчадан камсыз кылыш үчүн урушам. Жанагындай башка спортсмендерге окшоп мен честь үчүн урушам, ана мындай үчүн урушам деп чыгып утулуп калган уже туура эмес. И ачыгын айтыш керек, бул жерде акча үчүн урушат. Любой спортсмен акча үчүн. Мисалы силер деле киресиңер, калтак жеп, ден соолугуңарды коюп, травмаласыңар, зачем керек бар? Андан көрө башка иш кылган жакшы эмеспи? Семьяң багасын, атаң, апаң, бир туугандарың бар, аларга акча бересиң. Мен гонорар алам, полный үйдөгүлөр көрөм. Ушундай урушам. Анан мен акча не главный деген спортсмендерди мен просто жасалма адам деп ойлойм. Настоящий болуш керек. Акча үчүн урушасың, Кыргызстандын атын чыгарыш үчүн урушасың, ошондой да. Керемет, керемет. Рахмет сізге көп. Осылай қарсы алып, сөзімді жерге тастамай, кел, жасайық деп, адресіңізді жасап, бірге кола не жейсің деп барлығында ұсындыңыз. Үлкен алғыс айтам. Болашақта жеңістерге, белестерге жете беріңіз, аман болыңыз. Рахмет көп сізге.